Чоңдорду ташып жүрүп сокур болгон Тыныбек жубайы менен гаражда жашап жатат. 60 жаштагы Тыныбек Жороевдун үй бүлөсү Токмок шаарындагы автоунаа токтотуучу жайдагы эски үйдө баш калкалап келишет. Тыныбектин айтымында кырсыктан кийин эки көзү тең көрбөй калган. Экинчи турмушундагы жубайы жана уулу да майып. Кезинде мен дагы эл катары турмушум болгон. Нарындын акталасындагы колхоз-совхоздун унаасын айдап, чоңдорду ары бери ташуучумун. Өлкөбүз эгемендүүлүккө жетип, колхоз-совхоздор жоюлган учурда да кесибимди таштаган жокмун. Айдоочу болуп жүрүп кырсыкка учурадым. Ошондон алгач бир көзүм көрбөй калды. Убагында баса калып дарылоого шарт жок жүрө берип, экинчи көзүм чала була көрө баштаган. Ошентип 2010 жылы көзүмө операция кылып, бирок жыйынтыгы ойдогудай болбой, эми минтип такыр эле сокур болуп калдым. Биринчи аялым бир уул бир кызым менен кетип калган. Азыр алар менен кабарлашпайм. Бул экинчи жубайым менен чогуу жашап келе жатканыбызга 10 жыл болду. Ал 48 жашта. Мунун да мурунку турмушунан бир уулу бар. Ал дагы тубаса майып. Шал оорусу менен жабыркайт. Ал эми жубайым дагы тубаса майып, сылтып басат. Оор жумушка жарамсыз. Уулубузду жубайымдын Прогресс айылында жашаган Таята тайенесине бергенбиз. Жубайымдын каттоосу да ошол даректе, деди ал. Алар ушул күнгө чейин Токмок шаардык мэриясынан жана социалдык коргоо башкармалыгынан эч кандай жардам албай келе жатышканын айтып нааразы болушту. Токмок шаарындагы номер 1 Кичи районундагы жеке менчик автоунаа токтотуучу жайдагы кичинекей үйдө 2010 жылдан бери баш калкалап келебиз. Короого кароолчу болгонубуз үчүн батирге акы төлөбөйбүз. Экөөбүздүн пенсиябыз биригип 5000 сом болот. Башка эч жерде иштей албайбыз. Менин каттоом илгери Балыкчы шаарында болчу. Мындан 3-4 жыл мурун жубайым майыптыгы боюнча анча-мынча жардам алып турчу. Азыр бербей калышты. Айыл өкмөттө со киши катары катталып калган сыяктуу. Болбосо майыптыгыбыз боюнча тиешелүү документтерибиз бар, деди ал. Ал эми Токмокчу социалдык коргоо башкармалыгынан төмөнкүдөй жооп беришти. Бул үй бүлө боюнча кабарыбыз бар. Бизге жакында эле айтышты. Буга чейин Токмок шаарынын мэриясына жана Чүй Токмок социалдык коргоо башкармалыгына кайрылып келишкен эмес. Токмок шаарындагы номер 1 Кичи районундагы жеке менчик автоунаа токтотуучу жайдагы кичинекей үйдө жашагандыгы чын. Жороев Балыкчы шаарында каттоодо экен. Ал майыптыгы боюнча жөлөк пулду ошол Балыкчы шаарынан алат экен. Ал эми жубайы Сыяпат Чүй районундагы Прогресс айылынан болот. Өзүнүн шал оорусу менен ооруган баласын ата-энесине таштап коюп, бул киши менен жарандык никеде жашап жатат. Прогресс айылында калган 24 жаштагы баласына көмүр жана башка жардамдар берилип турат экен. Болгону ал бул киши менен жашайын деп Токмокко келген. Ал эми мэриянын материалдык жардамы берилиши үчүн алардын каттоосу ушул жерде болушу керек. Бирок мэрдин өзүнө кат жазып кайрылышса, атайын комиссия түзүлүп, комиссиянын чечими менен жардамдар берилиши ыктымал деп билдиришти.